Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз адабияты сабагыбызга кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен кыргыз адабиятынын мыкты өкүлдөрүнүн бири жазуучу, илимпоз, педагог, окумуштуу Өскөн Даникеевдин өмүрү, чыгармачылыгы менен таанышмакчыбыз. Алгач бул жазуучубуздун өмүр таржымалы менен таанышардын алдыбызга төмөнкүдөй максат коюп алалы. Кыргыз адабиятынын дагы бир өкүлү Өскөн Даникеевдин чыгармачылык жолу менен толук таанышабыз. Жазуучунун жасаган иштери биз үчүн үлгү, анын чыгармаларын окуп үйрөнөбүз. Өскөн Даникеевдин чыгармачылыгы менен таанышуу аркылуу талыкпай изденип окууга, иштөөгө, кайратмандыкка тарбияланабыз. Өскөн Даникеев Сокулук районунун Чоң Жар айылында 1934 жылдын 21 декабрында туулган. Жазуучу 1948-1951 жылдары Борборубуздагы номер 5 Кыргыз орто мектеп-интернатында тарбияланып, 1951 жылы Москвадагы Тоо-Кен институтуна кабыл алынган. 1956-1962 жылдары өз кесиби боюнча республикабыздын кендеринде Кыргыз СССР Эл Чарба Советинде жетектөөчү инженер, ал эми 1962-1975 жылдары Фрунзе политехникалык институтунда алгач катардагы окутуучу, кийин кафедранын доценти болуп иштеген. Билим берүү тармагында биринчи болуп кыргыз тилинде сызма геометрия окуу китебин жазган 1970 жылы. Ошондой эле инженердик графика боюнча орусча-кыргызча терминологиялык сөздүгүн 1974 жылы түзгөн. Өскөн Даникеев Москвадагы СССР жазуучулар союзунун алдындагы Горький атындагы Адабият институтунун жогорку адабий курсун аяктап, адегенде Ала Тоо журналынын проза бөлүмүн жетектеп, андан соң жазуучулар уюмунун адабий кеңешчиси катары кызмат өтөйт. 1984 жылы Кыргызстан жазуучулар союзунун катчысы болуп шайланган. Өскөн Даникеевдин Бакир баяны 1961 жылы жарыяланган. Кийин Кыздын сыры аттуу повести жарык көрүп, орус, француз жана башка тилдерде которулуп, көркөм фильм тартылган. Автордун Көкөйкести романы үчүн 1986 жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган. Жазуучу Достоевский, Лесков, Анкилов, Азиз Несин, Вампиловдун чыгармаларын которуп, алардын драмалык чыгармалары облустук, республикалык театрларда коюлган. Өскөн Даникеев СССР жазуучулар союзунун адабий фонд башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын шайлоолор боюнча борбордук комиссиясынын, ошондой эле республикалык, эл аралык бир катар уюмдардын мүчөсү болгон. 1984 жылдан бери Кыргызстан Тынч фондусунун төрагасы, Кыргыз Совет энциклопедиясынын техникалык редакциясынын мүчөсү. Эл ортосундагы ынтымак бейпилдикти сактоо, бекемдөө жаатындагы үзүрлүү эмгеги үчүн Советтик Тынчтык фондусу менен Эл аралык тынчтык фондулар ассоциациясынын алтын медалдары ыйгарылган. Эл агартуунун жана СССР куралдуу күчтөрүнүн маданий жактан тейлөөнүн отличниги, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ардактуу профессору, 3 даражадагы Манас, ардак белгиси, ордендери, медалдар, Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамоталары менен сыйланган. 1991 жылы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, 2003 жылы Бишкек шаарынын ардактуу жараны деген наамдар берилген.
Жазуучунун төмөнгүдөй чыгармалары бар: Кыздын сыры, Сыйкырдуу таш, Өмүр белестери, Кызыл аска, Көз ирмемдеги өмүр, Көкөй кести, Мурас, Арман, Сызма геометрия, Инженердик графика боюнча кыскача орусча терминологиялык сөздүк, Сердце матери, Юный Кутуян, Жизнь мгновение, В дни невзгод, Вся жизнь впереди. Аттуу балдар, мына ошентип биз белгилүү жазуучу Өскөн Даникеевдин дагы өмүр таржымалы менен тааныштык. Анын басып өткөн жолдорундагы урунттуу учурлар, хронологиялык баягы жылдар менен толук таанышып маалымат алдык деп ойлоймун. Анда жазуучу тууралуу алган маалыматтардын негизинде төмөнкүдөй суроолорго жооп берүүңүздөрдү суранамын. Анда биринчи суроого кезек берели. Жазуучу Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинде иштегенби? А варианты ооба, Б варианты жок. Туура тапкан болушуңар керек деп ойлойм мен. Кыргыз техникалык университетинде мурун политехникалык институт болуп аталган, ошол жерде иштеген. Андан кийинки суроого кезек берели. Өскөн Даникеев Чыңгыз Айтматов окуган кайсы окуу жайдан билим алган? Айыл Чарбай институту, Москвадагы Жогорку адабият институту. Кайсы биринде окуган? Албетте, силер туура баамдагандай эле Чыңгыз Айтматов окуган Москвадагы Жогорку адабият институтунда Өскөн Даникеев дагы билим алган. Андан кийинки сурообуз бул Өскөн Даникеевдин биринчи кесиби. Биринчи кайсыл кесип менен эмгектенген? Туура таптыңар болуш керек. Сөзсүз түрдө биринчи кесиби бул инженер болгон. Андан кийинки суроого кезек берели балдар. Кыргыз тилинде жазган окуу китеби. Өскөн Даникеев кыргыз тилинде кайсыл окуу китебин жазган? А варианты Сызма математика, инженердик сүрөт боюнча орусча кыргызча терминологиялык сөздүк. Б варианты Чийме геометрия, геологиялык графика боюнча орусча кыргызча терминологиялык сөздүк. В варианты Сызма графика, инженердик графика боюнча орусча кыргызча сөздүк. Г варианты Сызма геометрия, инженердик графика боюнча орусча кыргызча терминологиялык сөздүк. Силер туура баамдагандай эле бул жерде эң алгачкылардан болуп, ушул техникалык илим жаатында Өскөн Даникеев сызма геометрия жана инженердик графика боюнча орусча кыргызча терминологиялык сөздүктү жазган экен балдар. Андан кийинки суроого кезек берели. Автордун кайсы чыгармасы үчүн 1986-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган? А. Кыздын сыры повести, Б. Бакир аңгемеси, В. Көкөй кести романы, Г. Мурас романы. Ойлонуп көрөбүз. Кайсыл чыгармасы үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык ыйгарылган бул жазуучуга? Ооба, силер туура баамдап жатасыңар. 1986-жылы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты Көкөй кести романы үчүн алган экен. Балдар, Өскөн Даникеевдин өмүр жолунан кандай тарбия ала алабыз? Ойлонуп көргүлө, биз өмүр чыгармачылыгы менен толук таанышып көрдүк. Биз ушул басып өткөн жолунда эмгегинен биз кандай таалим ала алабыз? Ар бир жазуучунун өмүр таржымалын окугандан кийин сөзсүз түрдө андан жакшы жактарын өзүбүзгө ар дайым сиңирип алууну адат кылып алалы деп сүйлөшкөнбүз, балдар. Анда биз Өскөн Даникеевдин өмүр чыгармачылыгынан биз билим алуунун ичинде ар тараптуу билимдин ээси болууга, анткени Өскөн Даникеев ар тараптуу билимдин ээси болгонун билебиз. Эмгекчилдикке Өскөн Даникеев талыкпай мээнет кылып анын акыбетин көргөн. Демек биз дагы ошондой болууга аракет кылышыбыз керек экен. Жөнөкөйлүккө
Ал канчалык мындай бийик зоболосу көтөрүлгөн сайын абдан жөнөкөй киши болгон. Демек биз дагы канча зоболобуз өскөнү менен адамгерчилик сапатыбызды жоготпогого тырышабыз. Биз жана өмүрү чыгармачылыгында дагы айтып кеткенбиз, Өскөн Даникеев котормо жанрында эмгектенген деп. Анда Өскөн Даникеевдин кайсы жазуучулардын чыгармаларын которгондугун билдик. Ойлонуп көрөбүз. Жок дегенде бир экөөсү эсиңерде калды болуш керек. Анда мен туура жообун ачайын. Өскөн Даникеев Достоевский, Лесков, Ангилов, Азиз Несин, Вампилов деген жазуучулардын чыгармаларын, драматургдардын драмаларын которгон экен кыргыз тилине. Жана ал бир канча драма театрларында коюлуп сахнадан түшпөгөн деп айтканбыз жана. Өскөн Даникеев кайсыл жанрларда эмгектенген? Кийинки суроо. Албетте, Өскөн Даникеев проза жанрында аңгеме, роман, повесттерди жазып атат. Котормо жанрында эмгектенди, бир канча акын жазуучулардын чыгармаларын которуп атат. Илимий эмгектерди жараткан, демек илимий стилде дагы эмгектенген. Публицистикалык, илимий популярдык публицистикалык дагы макалалардын автору экен бул. Демек бул бир канча жанрда эмгектенген таланттуу жазуучубуз деп сыймыктансак болот. Урматтуу балдар, бүгүн аздыр көптүр кыргыздын чыгаан жазуучусу, илимпоз педагог Өскөн Даникеевдин чыгармачылык бейнесине сар эсеп салдык. Кыргыз элине анын ар бир чыгармасы жакшылыкка үндөп, адеп ахлак, ынтымакка чакырып турарына биз ишенебиз балдар. Эми урматтуу балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып үйгө тапшырмалуу болалы. Окуу китебиңерди ачасыңар. Ал жерде 276-279 беттерде Өскөн Даникеевдин өмүрү чыгармачылыгы тууралуу дагы маалымат бар. Ошол маалыматты окуп, кыскача дептериңерге конспект тыгылып келесиңер. Сабагыбыз ушуну менен соңуна келип жетти. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.